Зарина Аданова 11 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Өз кесибин сыймыктануу менен аркалаган агартуучунун айлыгы учурда 25 000 сом. Бирок бул сума үй бүлөлүк керектөөлөрүнө толук жетпесин айтат. Ал ортодо жаңы окуу жылынан баштап мугалимдердин эмгек акысынын жогорулоосу күтүлүп турат. Бул жагымдуу кабар агартуучулардын беделин көтөрүп, шыктандырып иштөөгө өбөлгө түзөрүн билдирет. Жаңы окуу жылынан баштап көтөрүлгөн айлык акы менен дагы жаратмандыкта изденүүлөр менен өзүбүздү балдарга 100% арнап иштейбиз деп баарыбыз кубанып отурабыз. Буга чейинки айлык өзүңүздөр билгендей 2022 жылга чейинки айлыкты билесиздер. Мындан дагы аз айлыкка иштеп келгенбиз. Азыр айлыгыбыз да шүгүр жакшы. Бирок мугалим болуп эртеден кечке ушул жерде иштегенибизге байланыштуу биз кошумча жумушка чыга албайбыз. Ошон үчүн дагы буюрса күздө көтөрүлөт деп атат. Көтөрүлгөнсө жакшы болмок, мугалимдерге стимул болмок. Буга чейин мугалимдердин айлыгы мындан 3 жыл мурун 50%га көтөрүлгөн. Андан бери өлкөдөгү инфляцияны эске алганда маянаны жогорулатуу муктаждыгы күчөгөн. Эми жаңы окуу жылынан баштап мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кызматтык автоунаалар тапшырылат. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууга болгон бул аракет жоопкерчиликти талап кылат. Айлык маяналар башка тармактарда да тынымсыз көтөрүлүп атат. Ошол сыяктуу эле биздин мугалимдердин, билим берүү кызматкерлеринин айлыктары да көтөрүлсө, бул жанагы гендердик баланс дагы сакталып, мисалы эркек агайлар да кайра көп тартылып, анан чыныгы күчтүү адистер дагы толукталып, мындай билим сапатына сөзсүз таасир этмек да. Мугалимдердин айлыгын көтөрмөй сайын биз билим сапаты жөнүндө сөз кылышыбыз бир аз эртелик кылат албетте. Айлык көйгөйү калк саламаттыгына кам көргөн медицина тармагында да курч. Ага байланыштуу тармакта кадр жетишсиздиги күч алып келет. Ушул тапта халатчандар колуна орто эсеп менен 20-25 000 сом гана айлык алат. Мындан улам көпчүлүгү жеке клиникаларды тандап иштөөгө аргасыз болушат. Эми бул көйгөй медицина кызматкерлеринин айлыгын 50%га көтөрүү менен чечилмей болууда. Бирок ошо министрдин туура эле белгилеп атат, эгерде биз медицина кызматкерлеринин, анын ичинде дарыгерлердин айлыгын тийиштүү деңгээлде көбөйтпөсөк, акыркы учурларда мындай айлык издеп, жеке менчик клиникаларга кетип, чет өлкөлөргө кеткен жаш дарыгерлердин саны көбөйүүдө. Мамлекеттик ооруканаларда талап күчөп атат, коррупция менен күрөш мамлекеттик деңгээлде талап болуп атат. Ошонун негизинде дагы мындай айлыктын аздыгынан жеке менчик клиникаларга же болбосо чет Анда 2026 жылдан тарта дарыгерлер, медайымдардын, санитарлардын айлыгы 50%га жогорулайт. Айлыктар мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Буга чейин бюджеттик тармактын айрым кызматкерлеринин айлык маянасы жогорулаган. Анда маданият, маалымат, спорт, саламаттык сактоо, социалдык кургоо жана билим берүү тармагында эмгектенген кенже жана техникалык кызматкерлердин айлыгы 20%га көтөрүлгөн. Алмагүл Байгызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ.